Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен жолдо белде жүрүп, бир жерлерде чай ичип отуруп сүйлөшүп, анан отурсаң тааныбаган кишилер жолугуп, учурашып, сүйлөшүп, анан маалыматтарды айтып калышат да. Кечээ бир маалымат алдым. Эми Ташиев убалына калып, тиги дүйнөгө жөнөткөн кишилердин саны өтө эле көп экен. Негизи биз билген маалыматтар да бар экен, билбеген маалыматтар да бар экен. Буга чейин жанагы Жарасул Абдраимов, Бакыт Асанбаев деген банкир, Марат Казакбаев, Журат Абдуллаев сыяктуу кишилердин атын атап өткөнбүз. Алардын өлүмүнө ошо Ташиевдин жүргүзгөн саясаты же болбосо жиндилиги, мыйзамсыз кабыл алган чечимдери мына ошол түздөн түз себепкер ошо кишинин өлүмүнө, ошо кишилердин өлүмүнө. Маркумдарды өзүнүн алабармандыгы менен же болбосо ачкөздүгү менен, зөөкүрлүгү менен о дүйнөгө узатты да. Бул дагы өзүнчө чоң статья. Адамдардын өлүмүнө себеп боло турган бир статьялар бар. Ошол статьялар менен кезеги келгенде бул боюнча да иш козголот, мен ойлойм. Бул айрыкча Жарасыл Абдраимовдун, Журат Абдуллаевдин туугандары бул боюнча кийин сотко кайрылып, өздөрүнүн тууганынын актыгын далилдейт да. Анан кечээ дагы бир маалымат уктум. Нурмухаммед Баякунов деген жогорку кеңештин мурдагы депутаты бар. Новопокровка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. Анан ошол киши күтүүсүздөн ошол өткөн жылы каза болгон. Мындай маалымат чыкканда баягы листать этип карап койгонбуз да. Көрсө Нурмухаммед Баякуновду эфирден дейм да, неме үйүнөн күчтөп, ГКНБнын кызматкерлери күчтөп кармап кетишет. Анан кармап барып, мас киши кылып, анан кармап кетишип, анан апарып Ташиев менен собеседование болот. Собеседование болуп, анан сиз андай кылган экенсиз, мындай кылган экенсиз, кыскасы баланча миллион төлөйсүз деп туруп, чоң сумманы айтыптыр. Ал сумманы ал эч кимге айтпаптыр, баласы да билбейт, достору, тааныштары, туугандары дагы билбейт. Кыскасы эч ким билбейт экен, бирок ошол эми бул сумманы үйүнө келип ал киши Ташиев менен маектешкенден кийин үйүнө келет, бошотулат. Анан мынча убакыт беребиз, ушул акчаны таабасың дейт да. Анан келип баласына айтыптыр. Мен эми ал сумманы өмүр бою башыбыз менен жер качсак дагы таба албайбыз деп анан переживать этип отуруп, анан жатып турайынчы деп жатып, анан кыркыраган бойдон кайтыш болуп калыптыр. Кыскасы жүрөгү кармап калганбы, кыскасы же башына кан коюлуп кеткенби, кыскасы кетип калыптыр да, докторлор келгенче. Мына ушундай ыплас эки жүздүү, алабарман, мыйзамсыз, кылмыштуу саясат жүргүзгөн Ташиев бүгүнкү күндө эч нерсе болбогондой, бүгүн да жана өтүп баратып, неменин жалдагы мечиттин жанынан көрдүк. Кортежи чыгып баратат да, жанагы охраналар менен баягы ак джип менен жүрөт. По-моему, жаңылбасам, Land Cruiser 300 болуш керек. Ошондойдон эки машина менен жүрөт да. Ошо менен өйдө көздөй, чоң арка үйүн көздөй кетип калды. Анан кечээ жанагы Куттумидин Базаркулов агайыбыз дагы эфир кылып, ал киши дагы айтты, бул эмне майрамга баргандай, тойго баргандай барышат депчи. Имамидин Ташев агабыз болсо, ал киши дагы сотто тиги ГКНБнын кызматкерине кайрылып, эмне үчүн Ташиевке бөлөк, мага бөлөк отношение болуп атат деген сөздөр айтат да. Бул деген ошол бүгүнкү күндө Ташиев ошондой кылмыштарды кылса дагы, аны караламан калк, жалпы калайык калк көрүп отурса дагы, тилекке каршы кылмыш жоопкерчиликке тартыла элек.
Эми бул биринчи статьясы боюнча соту болуп атат. Бирок келечекте бул сөзсүз башка статьялар боюнча элдин алдына катуу жооп берет. Кече жакында бир Ташиевдин жалданма блогери жазыптыр. Айтикеев, сен ар бир өткөргөн күнүңө, ар бир жасаган ошол жамандаган ар бир мүнөтүң үчүн өкүнөсүң депчи. Мен муну түшүндүм. Бул Камчыбек Ташиевдин тиги бала аркылуу айттырган эскертүүсү. Мындайча айткандачы. Шашпасын, мен бийликке келсем, муну бышырып жейин десе керек да, кыскасы. Ар бир мүнөт үчүн өкүнөт депчи. Бул деген, бул киши ушундай зөөкүр, ушунчалык кекчил. Бирок анысын коомчулуктун алдында, элдин алдында көрсөтпөгөнгө, билдирбегенге, өзүн абдан салабаттуу, сабырдуу саясатчы катары көрсөткөнгө аракет кылат. Бирок чын-чынында келгенде бул деген мындай, эгерде колуна единоличный власть тие турган болсо, бул деген жанагы Саддам Хусейндин, Гитлердин, Каддафинин да ушу сыяктуу зөөкүр, анан кийин канкор саясатчылардын, правительдердин, диктаторлордун, тирандардын саясатын жүргүзөт. Ошондой саясат жүргүзөм деп Кыргызстанга келем деп аракет кылып, талпактап, ары жүгүрүп, бери жүгүрүп жүрүп, анан акыры ал мүдөөсүнө жетпей, Кудайдын каарына калып, ошол кокустан жанагы жасап аткан кутуму ачылып калып, бүгүнкү күндө шермендеси чыгып, соттолуп отурат. Дагы шермендеси чыгат. Алдыда дагы көрө турган мыйзам алдындагы жоопкерчилиги, эл алдындагы жоопкерчилиги, анан кийин Кудайдын алдындагы жооп бере турган азабы мунуку толтура. Мен ошол жерден кайрылып коеюн. Баягы все-таки мага душман болсоңуз дагы улуусуз Камчыбек Кыдыршаевич, сиз урматтуу деп айтканга татыктуу эмессиз. Мен сизге айтып коеюн. Сиз ушул немеде ушул кылган кылмыштарыңыздын баардыгын сиз өзүңүз жакшы билесиз, эмнелерди кылганыңызды. И мен жакшы билем. Сиз эмнелерди кылганыңызды мен жакшы билем да. Себеби көп нерсени көзүм менен көрүп, кулагым менен угуп атам. Документтерди, тигилерди, буларды жүздөгөн, миңдеген далилдүү фактыларды мен көрүп атам. Кээ бирлерин айта алам, кээ бирлерин айта албайм, потому что бир белгилүү бир себептер бар. Ошонун баардыгын сиз өзүңүз жакшы билесиз. Эгерде сиз ушул мүмкүнчүлүгүңүздү пайдаланып, эркиндигиңизди пайдаланып, эл алдында, Кудай алдында тоо келтирип, анан кийин ошол алган акчаларыңызды кайтарып, мамлекеттен урдаган, жанагындай кыянатчылык менен жасаган акчаларыңызды, кечегидей жанагы 8 миллион долларлык үй салдырдыңыз, мисалчы, ошогон курулуштарга жумшаган акчалардын баардыгын алып, өзүнүн ээлерине кайтарып, ал деген алардын бизнесмендердин мээнети менен, ак эмгеги менен тапкан кирешеси, ошолордун баардыгын оозунан жулуп алып, алардын кол утун байлап, кордук көрсөтүп, зордук көрсөтүп, алдын о дүйнөгө жөнөтүп, аркасын болсо инвалид кылып, жүрөк оорулуу кылып, үй бүлөлөрүнө бүлүк салып, берки жанагы башка да этек белден ылдый кылган жоруктарыңызды айтпай эле коеюн. Алар өзүңүздүн абийириңиз болсо эгерде. Анан ошондой толтура кылмыштарды кылгансыз. Ошол үчүн сиз Кудай алдында тоо кылбасаңыз, акыретке барганда Кудай алдында жооп бересиз. Акыретте тозок деген бар. Кудайдын сурагы катуу болот. Кабыр азабы деген нерсе бар. Кудайдын алдындагы тиги кыямат күнүндөгү сурак деген нерсе бар. Сизге окшогон эл башкарган адамдардын сурагы жеңил болбойт, катуу болот да. Кичинекей бир чымындай нерсеге жоопкерсиздик кылсаң, анын азабы кандай болот экенин тиги эмелер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтып кеткен. Анын сахабалары бар. Мисалы Умар разияллаху анху каза болгондон кийин 1 жылдан кийин, андан кийин башка ким башкарды эле? По-моему, Абу Бакр Сыдык башкарса керек эле. Андан кийинкиси башкарды эле, унутуп калдым. Кийинки халифтин түшүнө кирет да. 1,5 түшүнө кирип айтат экен. 1,5 жылдан бери, 1,5 жыл бою сурак бердим. Кабырда сурак бердим. Себеби Умардын убагында Иракта бир көпүрө курулган экен.
көпүрө курулуп, анан ошол көпүрөдөн малдарды айдап кетип баратканда бир эчкинин буту сынып калыптыр, көпүрөдөн түшүп кетип кыпчылып калып. Анан ошол үчүн мен 1,5 жыл сурак бердим деп түшүнө кириптир да. Эми ушундан кийин эсептесеңиз, бул деген падышанын сурагы да, ал падыша болгон Умарчы. Анан эми элестетсеңиз, бул анын сурагы ошондой болуп атса, тиги кызы Фатиманын сурагы ошол бир ийнени күйөөсүнүн түшүнө кирет экен да, Алинин түшүнөчү. Тиги жанагы кошунадан алган ийнени апарып берип койчу, ошон үчүн сурактан жооп бере албай атам дептир. Анан алардын сурагы ошондой болгондон сиздин сурагыңыз кандай болот? Эми баардыгыбыздыкы жеңил болбойт, Кудай өзү кечирсин, бирок Кудай өзү сактасын. Бирок сиз өзүңүздүн кылган нерселериңизге ушул кезде тобо кылсын деп Кудай мындай сыноону башыңызга салып атат. А сиз болсо кек сактап, майдаланып, анан кийин келсем бышырып жейм, антем минтейм деп тиги каралоочу кошоматчыларыңыз, жалданма овчаркаларыңыз аркылуу айттырып атасыз. Мен билем, сиз эч качан сизге окшогон адамга ишеним лимитин түгөткөн адамга Кудайым эч качан оомат бербейт кайра. Сиз уже кайра тугус болуп жыгылган адамсыз да. Себеби ошого толтура себептер бар. Миңдеген, жүздөгөн адамдардын үй бүлөлөрүнө бүлүк салдыңыз. Мыйзамга туура келбегенине карабай туруп канчалардын убалына калдыңыз. Бүгүн мына шаардык соттон Жамалбек Ырсалиев акталды да. Мисалы ал вице-мэр болуп жакшынакай жүгүрүп, жанталашып, чуркап иштеп аткан, бир тыйын жебесе, ичпесе, анан кийин эшигиң алдында многу площадкага боз үй тиктирип коюпсуң деп болбогон нерсеге күнөөлөп апарып, анан кийин аны соттотуп 3 миллион салык төлөттүрдүңүз. Ал баягы болгон толгон мыдырын сатып, ар кимден карыз сурап отуруп, эптеп ошол карыздан кутулуптур. А бүгүнкү күндө ал акталды. Анын убалы кимге? Мисалы, ал деген сиздин ошол кылган кылмышыңыздын берки үч эле, тырмактай үч эле да. Нар жактагы миллиондогон кылмыштарыңыз бар. А бирок касамкорлонуп, анткорлонуп, эки жүздүүлөнүп, калптын баарын айтып, тиги топчу дагы бир сом дагы алган несмин деп жаныңызды жеп атасыз. Эми эгер анан ошол эле учурда сиз кайта жанталашып, тиги мечитке жүгүрүп жүрөсүз да. Бирок ошол кылмышты сиз кылып атканда, сиз акчаларын алып атканда, камап атканда, зордук, зомбулук көрсөтүп атканда, зулумдук кылып атканда, зөөкүрлүк кылып атканда, ошонун баардыгын көргөн, ошону аткарган, ошого табакташ болгон, ошого шериктеш болгон сиздин кошоматчыларыңыз, жан жөкөрлөрүңүз, анан ошол кордукту көргөн адамдар бар да, ак көз, кара көз бар да. Ошолордун алдында кантип бетиңиз чыдайт сиздинчи? Кантип бетиңиз чыдайт? Кыскасы ушундай, урматтуу туугандар. Анан эле мени каралагандарды кечирдим, тиги бул деп баягыда сакал коюп алып туруп күпүлдөп сүйлөдүңүз эле, кийин сакалыңызды алып футбольный союзга чачыңызды боеп алып туруп, агарып кеткен чачыңызды боеп алып туруп жүгүрүп бардыңыз. Бул эмнени билдирет? Бул деген сиздин ислам динин, намазды, мечитти, мунун баардыгын өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн тынчтыгы үчүн эмес, тиги бала чакаңыздын келечеги, акырети үчүн тилек кылайын деп эмес, сиз ошол нерсени бүгүнкү кыска өмүрдө, 5 күндүк өмүрдө барыбыз өтөбүз. Аз эле убакыттачы. 5 күндүк өмүрдө ошол жанталашып, элдин алдында касамкорлонуп, анткорлонуп, жалган сүйлөп, элдин башын айлантып, мен деген акыйкат үчүн күрөштүм, мени ушинтип атышат, антип атышат деп манипуляция жасап, ошон үчүн колдонуп атканыңыз көрүнүп турат да. Динди өзүңүздүн жеке кызыкчылыгыңыз үчүн колдонуп атканыңыз көрүнүп турат. Канча кылмыштарды жасадыңыз? Сиз жакшы иштерди жасагансыз, базар жок. Жакшы иштерди жасагансыз, эркекче айтканда, бир канча жакшы иштерди жасадыңыз. Сиз келгенде мындай тартип деген эмне экенин, мыйзам деген эмне экенин мындай корккондон болсо дагы аткарып, адамдар түшүнүп, кичине мындай порядокко көнүп калышкан. Бирок ошол кылган жакшы нерселериңиз сизди деген жанагындай кылмыш кылганга укук бербейт. Элди тоногонго, чөнтөккө сугунуп алганга, балаңыз Таймурасты тайраңдатып, тиги оюна келгенин жасатканга, анан катар особняк үйлөрдү салып, миллиондогон акчаларды шотко тыгып,
оңду солду катып бекитип ичип жегенге сизге укук берген эмес. Ыйгарым укуктардын баардыгын сизге ошол эл шайлаган президент берген. Ошол кылмыштуулукка каршы күрөшсүн, өлкөдө тартип болсун, теңчилик болсун, ынтымак болсун, биримдик болсун депчи. Аслы сиз ошол нерсенин баардыгын тескери жеке кызыкчылыгыңызга, жеке керт башыңыздын кызыкчылыгына жана жакын туугандарыңыздын, бир туугандарыңыздын кызыкчылыгына пайдаландыңыз. Ошон үчүн Кудай сизди урду. Анткени жанагы Нурмухаммед Баякуновго окшогон, Жарасул Абдраимов, мен каза болгондорду эле айтанчы, ошондой бир 5-6 ончакты коомчулук, эл билген адамдар бар. А билбеген нар жакта жанагы баланча миллион алып келесиң десе, барып жүрөгү кармап өлүп калгандар көп экен. Алардын баарын сандарын такташ керек. Анын баарын көптөрү коркуп заявление жазбай отурушат да. Коркпой заявление жаза бергиле. Актыгыңарды далилдегиле, арыздарыңарды таштап койгула. Акыры бир күнү адилет калыс баа берилет. Укук коргоо органдарында дагы жакшы, жан дүйнөсү таза, элге кызмат кылам, журтка кызмат кылам, адилеттүүлүктү орнотом деген адамдар бар. Ошолордун жүрөгүнө Кудай ыйман берсе, бир күнү акыры силердин актыгыңар далилденип, ошол чачкан ырыскыңар, Ташиев тартып алган ырыскыңар кайтарылат. Шулардын баардыгын кылдыңыз, канча кылмыштардын баардыгын кылдыңыз. Бүгүнкү күндө актанып отурасыз. Сиз касамкорсуз, анткорсуз да. Эмне үчүн? Мисалы, мага жамандык кылган эмес, көбү мынтет да. Ташиев сени антип койду эле, минтип койду эле, жамандык кылды эле. Мага эч кандай жамандык кылган эмес. Мага Ташиев жамандык кылган эмес. Дагы бир жолу айтам да. Мен эч кандай жамандыгын көргөн жокмун. Менин бир тууганым дагы жакын тегерек четинде эч ким жамандыгын көргөн эмес. Бирок мен Ташиевдин кыргыз элине, кыргыз мамлекетине кылган кыянатчылыгын, муногу кыргыз тарыхында өтө ыплас тамгалар менен жазылып кала турган кыянатчылыгын, анан кийин кыргыздын аң сезимине, түшүнүгүнө бир тескери, бир жаман сапаттарды киргизүүгө болгон аракеттер үчүн, кыргыз тарыхында, кыргыз саясатында болуп көрбөгөндөй жаман прецеденттерди жаратууга болгон аракети үчүн, зулумдук үчүн, ошонун баардыгын көрүп, мен ошого чыдабай мен чыркырап чыгып атам. Бүгүнкү күндө туш тарабыма жанагы кээ бирлер айтат, Жаныбек Кубандыков жаздырып, айттырып, кыйкырып депчи. Керек болсо ошол Жаныбек байке кайта телефон чалып, адыке койчем, өзү деле сотто суур алып жүрөт экен, суурдай болуп арыктап калыптыр, өңү башы тиги өңү бозоруп калыптыр, араң эле калыптыр тиги бу деп, боорунду орутуп бир 2 жолу токтоп калган. Бирок болбой эле фактылар чыга бергенден чыдабай кайра чыгылып эфир кылып 2-3 жолу токтоткон да. Анан этегинде айткан, мен Жаныбек байке коюңузчу, болду аралашпаңыз деп, мен мындай экөөбүздүн ортобузда катуу разговор болгон. А эми элдер аны түшүнбөйт да, ойлойт тиги Ташиевдин пиарщиктери айтып койсо, ошол Кубандыков акча төлөп сүйлөтүп атат депчи. Кыскасы ушундай туугандар. Кыргызстанда экинчи мен кечинде жаздым да, экинчи Ташиевди Кыргызстан көтөрө албайт депчи. Кыргызстанга Ташиевге окшогон зулумкорлор келбесин экинчи бийликке. Ошол нерсени келбеш үчүн биз баарыбыз жапа-тырмак аракет кылышыбыз керек. Жок дегенде публикага чыга албасаңар дагы укук коргоо органдарына барып арыз жазгыла. Кайрылгыла, өзүңөрдүн актыгыңарды далилдегиле. Ташиев келбейт. Ал пусть мечтает да. Ошол тетиги керек болсо тиги Саддам Хусейн деле түрмөдө жатып алып, шашпагыла чыксам өпкөңөрдү үзөм деп далайды коркутуп, далайларга салам жолдогон экен. А этеги эмне болду? Ошон үчүн зулумдун этеги жакшы болбойт, туугандар. Мен аны тиги Саддам Хусейндин кейпин кийсин деген жокмун. Мыйзам алдында жооп берсин. Зулумдун этеги жакшы болбойт. Ала сөзсүз ошол ар бир кылган иштер үчүн өкүнөт. Кудай алдында, бул эл алдында өкүнбөсө да Кудай алдында сөзсүз өкүнөт. Кудай алдында бере турган сурагы бар да. Ошол туугандар, көңүл бураганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен дагы бир эстеген фактылар боюнча бир эртең отуруп алып, дагы бир шашпай эфир кылам. Силер болсо фактыларды жазгыла, анан жанагындай үстүртөн баланча жерде бир имарат курулган, ушуну карап көрсөңөр, анан андай мындай деген сыяктуу майда чүйдө нерселерди жазбай эле койгула. Биякта майда чүйдө имарат эмес, биякта деген чоң кыргыз элинин алдында, тарых алдында жасаган чоң кылмыштар жөнүндө сөз болуп атат. Ошолор жөнүндө ошондой фактылар болсо жибергиле. Болбосо майда чүйдө менен убакытты алмай жок, туугандар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.